Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Чолпон Ата шаарына келдик. Өзүңүздөр көргөндөй менин артымда чек-чейген 130 чарчы метрлик 2 кабаттуу үйүбүз турат. Ал үйүбүздү болсо биз кардарыбызга 2-3 жыл мурун салып тапшырып бергенбиз. Анын ичинде болсо азыркы учурда Россиядан келген конокторубуз ижарага алып жашап турат. Ал эми бүгүнкү видеодо силерге биз обзорду болсо бул үй жөнүндө эмес, ал эми жаңы салынып аткан биздин ошонун жанындагы 2 кабаттуу чоң гостиница жөнүндө тартып беребиз. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Чакчайган гостиница, Кудай буйрса 2 этажы туруп калды. Жумуш кызуу жүрүп жатат. Бул жерден да көрсөңүздөр болот. Баса белгилеп кетчү нерсе, мынакей тактайлар жатат дагы. Анан тактайларга болсо мондай бул балдар өз колу менен жасалган ондай швабрасы бар экен. Швабра эмне бул? Валик. Кайра сүйлөмүштөр да? Кетер да? Валиги бар экен. Анан ушул валик менен балдар мындып тактайларды огнебиозащитадан куюп туруп, обработка кылып коюп турушат. Ар бир объектиде ушундай иштер жүргүзүлөт. Дайыма кардарыбыз огнебиообработка жүргүзүлгөнүн өз көзү менен көргүдөй болсун. Ал эми бул салынып жаткан объекти жөнүндө айтып берсек, узунунан 16 метр, туурасынан 6 метр болгон объекти да. Ичинде болсо мондой болгон бир подъезду эшик турат. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерге киргенден кийин, ол жер лестница площадка болот дагы, крыльцо болот дагы. Биз негизги үйдүн ичине киребиз ушул жерден. Ушул жерден киргенде, бул жерде азыр балдар курулушта иштеп жатканда 2-чи этажга көтөрүлгөн лестницасы бар экен. Бирок келечекте ногул жерге лестничный площадка болот дагы, 2-чи кабатка көтөрүлүп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондо бизде билесиңер да, көбүнчө көлдө гостиница курганда лестница сырт жагында болот дагы, кышкысын колдонгонго ыңгайсыз болуп калат да. А бул учурда болсо лестничный площадкадагы жабылат дагы, жылуу болот. Анан ушул жерге киргенден кийин кааласаңыз солго, кааласаңыз оңго кирсеңиз болот. Азыр биз сол жакка кирип туруп силерге көрсөтүп берели эмнелер бар экенин. Бул жерге киргенде өзүңүздөр карап көрүңүздөр, проектинде видеодо көрсөтүп беребиз. Мондай болгон чоң кенен кухня менен залдын бир учурда аткарган, мындайча айтканда, бир бөлмө турат. Ошол бөлмөгө каалаган кардарларыбыз ичинде тамак бышырып, же болбосо отуруп, эс алып, үй бүлөсү менен эс алганга жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан кийин болсо бул бөлмөгө өтсөк, бул бөлмө келечекте уктоочу бөлмөсү болот. Уктоочу бөлмөсү болот. Анан азыркы замандын талабына жараша сиз көлдө курасызбы, Бишкекте курасызбы, бирок ар бир үйдө өзүнчө санузел болуш керек да. Анан бул жерде болсо абдан кенен болгон санузел пландалган. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Азыркы учурда биз курулушту кызуу жүрүп жаткан учуру, могул жерде болсо атайын курулушка колдонулуп аткан монтажный пенанын немелери турат, мындайча упаковкалары турат, атайын бөтөлкөлөрү. Ушул монтажный пеналар ногул ар бир метр 25 сайын брус кеткен жерге чачылып, эртеңки күнү ошол жерден мындайча айтканда жылуулук чыгып кетпегидей кылат да. Биз андан кийин болсо оңго киребиз дагы, оң жактагы бөлмөгө кирсек, бул жерде деле эгиз козудай болгон дагы проектидеги мындайча айтканда бөлмөлөр, бул жерде дагы кухня зал турат, уктоочу бөлмөсү турат, жана ошондой эле биякта санузел турат. Эми биз сиздер менен 2-чи кабатка көтөрүлөлү. Биз азыр мынакей 2-чи кабатка көтөрүлдүк. Өзүңүздөр көргөндө ушул жерде чакан коридор турат. Бул лестницадан көтөрүлгөндөн кийин оңго же солго кайра эле кирип кетсек болот. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Коридор чакан. Себебинде бизде көбүнчө квартираларды ушундай сыяктуу типте салганда, лестничный площадканы эшиктен кылышат да, аябай чоң место калтырышат дагы. Ал жерге деген пол создавать этиш керек, ал жерге перила коюш керек, ал жерге чатырын жабыш керек. Ошентип расход, мындайча айтканда, чыгымы көбөйүп баштайт да. Ал эми бул проектиде болсо ар бир сиз короткон чарчы метриңизге
квадратный метриңизге короткон акчаңыз сизге кайра эртеңки күнү баары тең кызмат кылат дагы, бир дагы орусча айтканда мертвый квадрат деп коет. Мындайча айтканда колдонулбай калган сизде квадратура калбайт. Анан биз киргенде ылдый жактагы эле планировкадагыдай болгон эле комнаталар бар бул жерде, болгону бул жерде көрдүңүздөр да. Экинчи этаждын полу сип панелден курулган, дубалдары коюлган, кудай буюрса жумуш бүтүп калды. 10 күнүн ичинде балдар ушул эки этажды көтөрүп бүтүштү. Азыр иш кызуу жүрүп жатат. Буюрса бүгүн акыркы иштери бүтүп кырышаны баштап калабыз, чатыр иштерин. Мынакей көрдүңүздөр, бул бөлмөсү студия түрүндө, студия тибинде кухня менен залдын милдетин эртең күнү аткарып берет. Андан тышкары бул жакта дагы уктоочу бөлмөсү бар. Өзүңүздөр көргөндөй кенен күн киргидей болот, чоң-чоң терезелери бар. Жана баарыбызга керектүү болгон бул санузел бөлмөсү. Мынакей бул жерде ушундай болгон кенен санузел болот. Наркы бетине кирсек дагы, наркы бетинде дагы ушул эле планировкадай болгон дагы бир квартира бар. Мынакей бул жерге кирдик. Өзүңүздөр көргөндөй балдар аябай иштеп жатат. Азыркы учурда мынакей студия комнатасы, зал менен кухнясы милдетин аткарган. Бул жерде уктоочу бөлмөсү жана санузелы бар. Бул салынып жаткан гостиницанын объектисине бизди Адекс курулуш компаниясында эң бир кубандырган нерсе, кардарыбыз бизге 3 жыл мурун үй салдырып, 3 жыл колдонуп көргөндөн кийин кайра бизге кайрылып, жаңы чоң гостиница курдуруп жатат. Бул деген биздин ишмердүүлүк боюнча аябай бизге жакшы бир, кандай десем, күч кубат бергенинен далилдейт. Андан тышкары, эгер өзүнүн үй жөнүндө айтып берсек, үйдүн дагы бир жолу узун турасын айтып кетейин. 16 метрге туурасынан 6 метр болгон чоң гостиница 2 кабаттуу. Ичинде болсо 4 бир бөлмөлүү квартира же болбосо батир бар. Ар бир батирдин ичинде студия типте бир чоң зал кухнясы менен жана уктоочу бөлмөсү жана санузел бар. Бир подъездүү. Эми баарыбызды кызыктырган суроо, бул үй канча убакыттын ичинде бүтөт жана канча каражат сарпталат дегендегисинде да. Жогоруда айткандай, бул кардарыбыз биз менен иштешкен. Ошол себептен кардарыбыз бизге договор түзгөн дагы, срокту сен мага эң негизгиси майдын 15-ине бүтүрүп бер. Качан баштайсың, кандай кыласың, аны мен ал жагыңа мен аралашпайм деген эле да кардарыбыз. Ошол себептен кудай буюрса бүгүн 21 март биз азыр 2-чи кабатын көтөрүп бүттүк. Эртеңки күндөрдөн баштап буюрса чатырын жаап баштайбыз. Ал эми баасы боюнча айтып кетсек, баасы биз ушул эле проектидеги же болбосо ушундай сыяктуу гостиницаны эгер силерге салып беребиз десек, мисал катары биз бул үйдүн фундаментин куюп, ичин толтуруп, трамбовать этип, дубалдарын көтөрүп, биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосунда перекрытиясын коюп, крышасын жаап, экинчи этаждын дубалын коюп, чатырын жылуулап, ветровой карниз, водостоктордун баарын тең коюп, жана ошондой эле үйдүн бетки фасадын коостоп, пластиковый терезелерин коюп, сырткы брондолгон эшигин коюп, үйдүн ичине гипсокартон чаптап, гипсокартондун үстүнөн биринчи слой шпаклевкасын тартып, апапакая кылып, андан чыгарып, биринчи этаждын полуна болсо жылууланган стяжка коюп, стяжканын үстүнөн наливной пол коюп, сантехникалык системаларын коюп, электричествону толугу менен орнотуп, точка выключатель, автомат дегендердин баарын тең. Жана лестницанын каркасын коюп берип, жана ошондой эле эң маанилүү нерселердин бири бул вентиляциялык системасын коюп кеткенибиз. Материал, работа, ушул жерге чейин доставкасы, балдардын тамак ашы баардыгы ошол сумманын ичинде болот. Орто эсеп менен ушундай сыяктуу көлөмдөгү гостиницалар 3,5 миллион сомдон 4 миллион сомго чейин айланып жатат. Ал эми так сумманы чыгарыш үчүн силер менен биз проектни так аныкташыбыз керек, жана материалдарды такташкандан кийин конкретный сиздин чечимиңизге жараша аныкталган бир сумма келип чыгат. Дагы бир жолу айтып кетчү нерсе, биз объектини нөлдөн баштап 3 айдын ичинде сизге тапшырып беребиз. Эгерде сиз ушул сезонго иштетип жетишем десеңиз, кудай буюрса жетишип каласыз. Кайрылыңыз.